Құранға түшө элекмин, бирок тилим акцент жакшы келет. Анан мени имам жок болгондо өтүп бер деп өткөрүшөт. А мен болсо өткөндө жүрөк өтө тез согуп, буттар титиреп, так толкунданам. Сүрө окуганда жай окуй албайм. Ошол кезде анан бул нерсенин жаман мааниси бар деп ойлойм. Ошондо имамга өткөнгө болобу же жокпу? Алдын ала рахмат. Жок, караңыздар, имамга ким өтүш керек? Ошол жердегилердин эң билимдүүсү өтүш керек. Бизде Ханафи мазхабта биринчи а'лам, биринчиси билимдүүсү. Сүннөт боюнча жана башка. Анан кары. Куран жакшы, мисалы тажвид менен окуй ала турган, мааниси бузулуп кетпей тургандай. Ара карап көрүңүздөр, эгерде ошо жамаатыңызда сиз жакшы окусаңыз, сиз өтүңүз. Албетте сүр барып сүр деле кетет. Бирок алхамдулилlah имамчылыктагы бул динибиздеги чоң бир маанилүү иш да бул. Пайгамбар сөзү имам эле да. Бардык машаалла хулафа рашидин имам болгон. Алладан сурап, бирок тажвидиңизди ошо Куран жакшы билгендерге бир өткөрүп алыңыз. Фатиханы, анан 3-4 сүрөнү өткөрүп алсаңыз, хотя бы Ат-Тахият, Дуай Кунут жакшынакай кылып алгандан кийин анан имамчылыкка өтө бересиз.